Ошибайся. Бұл солып қалғаннан кейін уже болбойт окшойт. Салдық. Эми үстүнө оор нерселер менен бастырып коебуз. Оор китептер менен. Интернеттен еще да бир лайфхак көрдүм. Свежий розаларды мындай сол элек свежий розаларды сразу эриген воскко же эриген шамга малып алат экен. Потом типа долго стоит дегендейчи. Ушуной дептир да, көпкө сакталат деп. Бирок анын бул жагы шамда болгону менен нол жагынан баштап эрийт го. Бул жагына салалы. Түшүнбөдүм бирок.
Бул гүлдөр мен каналыма кирип көрсөңөр 3-күнү тарткан. 3-күнү шактарын сындырып, жаңылап, сосын жаңылаган гүлдөр. Ошо булар дагы солду. Ошондо эле уже жарым солуп калган болчу. Мага бирөө жазды, сахар кошуп көр. Кийинкисинде кийин дагы гүл подартить этсе, соусуна сахар кошуп көрөм. Ушундай айтам го. Долго сакталат бекен, сакталбайт бекен. Аз буларды ыргытканы туура келет. Кичкиргенде урсаңыз ашып кетти. Мужум барып тамак кылып жебейт. Шуну жумуртка куруп жей алайын десек. Хорошо деп азыр макарон кууруун. Нары берели. 1 саат кетет. Мужум чесноктун еще пияздын ушу жерин чоң ал деп да. Мен кичине эле алып койсом да рак болосуң дей берет. Чеснокту каным жарымына чейин алып салат. Силер дагы инстаграмдагы жана келиндер барбы? Элдин кыздары. Ошондой келиндерди көрүп неудобный болосуңарбы? Эми неудобный деле болбой, мага вообще плевать. Бирок кайненем көрүп же мужум көрүп эмне деп ойлойт экен деп чын анан да. Еще менин апам ол жака, мен өзүмдүн апам кирип комментарий жазып коет экен да. Ой, ким туду экен сендей келинди деп элечи. Апам бир штука бар, ошондой, короче, апам да өзүнө ошондой келин хочет, ошол бечара.
тыршынан куруп элем. Мен мына доскаларымды кетесин карап койгула. Буну мен бир кесим менен да жугам. Короче, кетпек. Не кылдысыңдар. Кетсе да кошду. Короче, эме алыш керек экен. Булар өтө зыян экен. Булар каждый раз эсилген сайын частичкалары мындай майда кичинекей бөлүкчөлөр. Бул пластиктин майда бөлүкчөлөр биздин тамагыбызга кошулат экен. Аны биз жейбиз. Ну, короче, бул болбойт экен. Эң жакшысы жыгач алам го. Скоро. Жыгач. Билем, керамика болбойт. Ну, короче, жыгач баягы. Короче, жыгач эле жакшы экен, деревянный. Шуну алыш керек эптеп, кымбат болсо дагы. Ошонака кеплер дегендей. Тушканы чоң-чоң коелу. Чоң-чоң кылып койсоң сонун жатко. Ой. Мага ошоп калдары көп картошка экен. Ой. Ошо калбай коюн дедим. Не жаңылыктар силерде жазгыла. Мен жооп жазам ар бириңерге. Өзүрдүн кечке бекермин. Ой, WhatsApp менен Telegram'да да кетип койгон, ВКонтактелерди, бирли YouTube'да отурам азыр. Только видео жасап эле отурам кечке. Бала карайм, бала. Башка эч нерсе эле жок. Силерге кандай видеолорду көргөн жагат? Жазгыла. Менде Instagram жок, бирок мужумдукунан алып кирем да. YouTube көрөм, кечке YouTube'дан ошо ха-ха-шоулорду, бирдемке эле видеолорду көрөм. Шортс көрөм өзүм деле. Узундарды деле көргөнгө аракет кылам көбүнчө. ЧБДны көрөм. Кыргызча кинолор чыкса көрүп коем. Что, ну, ошо тамак жасагандар көбүнчө. Еще силерде кандай видеолор жагат? И, кстати, азыр вообще искусственный интеллект чыгып, вообще билбейм. Мурда только көргөн көзүңө гана ишен десе, кулагыңа ишенбе депчи. Ну эми ушак айтып же жалган деле айтып коюшу мүмкүн бирөөлөр деп. Только көргөн көзүңө гана ишен десе, азыр көргөн көзүңө да ишене албай калдык да. Вообще биржешна видеону көрүп кетип эле акырында деп эсиң вообще көтүң түшүп. Чынайы ушундай закон чыгыш керек да, короче, искусственный интеллект менен жасалмай интеллект менен жасаган видеолорго галочка коюш керек да, чекесиндечи. Например, биз короче, ана каналдарда бар го, ЛТРдин чекесинде ЛТР деп турат, ТНТныкына ТНТ деп турат.
Биринчи каналда, ну, короче, ушундай белгиси болуш керек да, бул, чтобы адамдар көрүп сразу эле, бул жасалма, тилек менен жасалма видео экен деп. Короче, мен буну бүтүн эле кошоюн деп атат элем. Бышкандан кийин турасаң сонун болот эле го. Элгеси бар пусть. Боже, бул, короче, эриген успеть этпептир. Эже ушунун бүтүн кылып коеюн. Мен тамакты тезирээк кылыш үчүн бул тезирээк пишиш керек да. Только что видеону, баягы видеону кече оромон жасаганда бүгүн гүлдөрдү бир туштук гүлдү гербарий кылып китептердин арасына салып койгонумду эми эме кылып бүттүм эле. Эйтип койчу, монтаждап, редактировать этип бүтсөм, тамак кылганым туура келип калды. Ушуну деле кошуп коеюн деп турдум видеонун акырына. Видеонун акырына чейин көрсүңөр. Да, давайте бир сөз ойлоп табыз. Макарон деп жазгыла. Комментарийге макарон деп жазгыла, если видеонун акырына чейин көргөн болсоңор. Видеоларымı izleyip hiç emeği жазышпайт. Комментарий. Же көрүшпөйбү, вообще эле көрүшпөйбү. Бирок бир видеомдо 1200 просмотров болуп турат. 1200. Бир деле адам жазбаптыр комментарий. Язык койгуңлачы, пожалуйста. Короче, менде обычный май түгөнүп калыптыр. Да, оливковый майга кылсам болорса керек, даже пайдалуураак болсо керек. Короче, еще сармай бар болчу. Сармайга картошка курбайсыңбы дейт да. Койчу деп. Сармайга түнү менен зарна болуп чыкпайбызбы деп. Короче, еще да, бир тренд чыгып атат азырчы. Тамак жасап. Аралаштырып же типа нерге мына жерге сайызды, нерге картошка, нерге макарон кошуп деп аралаштырып буруп бирдеке кылып элечи. Ошондой бир видео жасайм да. Пожалуйста, чачыраган эч жакпайт. Короче, менин газымдын биретесин көрүп эле койгом. И так ушул жактан эле көрүнүп атышат. Короче, аны дагы бир күн жуганда дагы тартып киргизем деп туруштум. Бир ушундай газан менен чугундай газанды ушундай капкыр менен жасаганда тамактарын çok вкусно болот да. Ушундай казан бар. Векилеге
Сюжетleri başka kapılmaya göstermem lazım oldu. Для лайфхак. Короче, если детское питание алсаңар, пюрелер, нелер болады, салат. Ну, короче, шпалдардың тамағы болады ғой. Маленький приправаларды салсаңар болады. Мынада мурс, да қызыл мурс. Ну, майда чебелерді. Чем бертін пакеттерді ана açık şimdi жүргізушісіне ең аузы ашық қалады ғой. Көшесіндерге салып қойсаңар болады. Короче, менде қарным оқиды өзбегі. Кофенің идиштерін, тұздың идиштерін сақтау. Еще көбірек стеклоға жақынырақ болып қалады қарағанда. Банкалар жоқ. Томаттың идиштерінде. Гүрүштөрдү, гарық макарондорду салып эле ошентип калдым да. Мен силер да бардыңарбы, карап атыңарда жазып койгула. Школа макаронга залатып атты. Болды, Все.